айтсаңыз, бир жылдын ичинде кандай өзгөрүүлөр болду? Бүгүнкү жолугушууда сиз өзүңүзгө бир мындай жаңылык угуп алдыңызбы? Бүгүнкү тегерек стол бул биринчи жолу мен ойлойм Кыргызстанда биринчи жолу 15 октябрда шайлоо өткөндө бир жыл мурун 24 ноябрда президент инаугурация өзүнүн милдетине эместебеди президент катарычы. Анан бүгүнкү тегерек столдун аябай койгон темасы аябай кызык болду эмне үчүн. Бул кайсы жыйынтыкка бир жылдын ичинде жетти Кыргызстан. Анан эки жагынан карап көрсөк, бул бир жагынан тышкы саясатын карап көрүш керекпиз, экинчи ички саясат. Анан азыр мына катышуучулардын айткан сөзүнө ой эткенде, тышкы саясаттан бизде аябай көп көйгөй маселелер болчу. Бир жыл мурун, 2 жыл. Мына биздин шериктеш мамлекеттер бар да, борбордук Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Туркия, башка мамлекеттер менен алар менен мамиле жакшы эмес болчу. Анан бир жылдын ичинде карап көрсөк, президент декабрь 2017 жылы барып Казакстан менен кыргыз-казак чек арасын ачып, жаңы дегенге кыргыз-казак чыгатагын чечти биринчиси. Экинчиси бул Өзбекстан менен жакшы мамиле болуп атат, экономика жагынан, саясат жагынан. Анан Кыргызстан менен тышкы саясат 2018 жыл өзгөчө жыл болду. Эмне үчүн? Саясат жагынан, геосаясат жагынан. Эмне үчүн? Биринчиден бул Кыргызстан өзүнүн борбордук Азиянын жаңы геосаясаттык ролун көрсөттү. Эмне үчүн? Мындай карап көрсөк, асыл Кыргызстан менен Өзбекстандын борбордук Азия өзгөчө ролу бар. Эмне үчүн? Кыргызстан болбосо, бүгүнкү күндө мындай достук менен мамиле жакшы деңгээлде борбордук Азия болбойт эле. Эмне үчүн? Өзбекстан менен Кыргызстан геосаясаттык кырдаал мындай саясий же башка бир геосаясий долбоорду ашырам десе, тышкы күчтөр. Алар сөзсүз Кыргызстан менен Өзбекстан менен иштеш керек. Анан Кыргызстан менен Өзбекстан жакшы мамиле болсо, анда Тажикстан да, Туркменистан, Казакстан дагы өсүү мындай жакшы өнүккөн экономика жагынан болот эле да. Ошондо бизде баардыгы жакшыбы? Жок, азыр бир көйгөй бар Кыргызстанда тышкы саясатта. Бул көйгөй эми Америка Кошмо Штаттары болсо, бизде мамлекеттик эки мамлекеттин ортосунда келишим жок. 2014 жылы уже асыл кээ бир айтат 3 жыл, кээ бир 4 жылдын ичинде биз эч кандай жакшы мындай мамлекеттик деңгээлде келишим жок болгондон кийин бизде деңгээлибиз эметпейт да. Анан Америка Кошмо Штат бул аябай ири мамлекет. Ал Кыргызстанга эгемендүүлүгүнүн каттамдарына аябай жакшы салым берген, 2 миллиард доллардай грант берип, мына саясий институттарды, мамлекеттик эмес буюмдарды жардам берген да, грант катары. Анан 93 жылдары алар бизге караван нан менен берип, бизге жардам берген да. Ошон үчүн мына ойлойм, бул бүгүнкү күнү жаңы жылга чейин өкмөт Америка Кошмо Штат менен жаңы келишимге келсе, анда биз акыркы негизги тышкы саясатта бул көйгөй маселени чечип коебуз деп. Россия Федерациясы эмес, Америка Кошмо Штаттары. Жок, азыр мындай болуп атпайбы. Бизде Кыргызстанда азыр биз бир тараптуу эмес, көп тараптуу мамиле түзүп атабыз. Орусия менен бизде эч кандай стратегиялык партнер деп коет дагы. Эч кандай жамандык, жакшы эле деңгээлде, стратегиялык деңгээлде жүрөбүз. Кытай менен дагы чыктык майда. А бул карап көрсөк, азыр көйгөй маселе азыр геосаясатта оор. Ошон үчүн ар бир борбордук Азияда болгон мамлекет ал келечегин ойлош керек. А туруктуу болгонго сөзсүз бир тараптуу болбой, көп тараптуу болуш керек. Орусия менен иштеш керек, Кытай менен иштеш керек. Анан батыш мамлекеттер менен сөзсүз иштейт. Туркия менен да иштеш керек. Ошондо биз туруктуу эгемендүү мамлекет болобуз. Рахмат.